Учурда жерлерде жыл жыйынтыктары чыгарылып, жылдын мыктылары аныкталууда. Тоң райондук мамлекеттик администрациясы райондук кеңеш жана жаштардын демилгеси менен жыл ичинде аткарылган иштер туурасында элге маалымат берүү максатында жыл мыктысы 2022 иш-чарасы өткөрүлдү. Иш-чарага Тоң райондук мамлекеттик администрация башчысы, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мекеме ишканаларынын жетекчилери, жергиликтүү кеңештин депутаттары катышты. Урматтуу туугандар, мына жогоруда айткан көмүк турган слайдка карасаңыздар, ушунун барлыгы районубузда бир топ жетишүүлөрдүн алкагында ушу силердин жардамыңар менен, силер менен бирге иш алып баруу менен болду деп мен эсептейм. 2023 жаңы коен жылыбыз ак жолтой жыл болуп, элибизге ынтымак, тынчтыкты, денсаулыкту алып келген жыл болсун. Elbette delege egiz olup, baktağlayları egiz olup, manayları büyük asmanday açık olup dursun. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен жалпы элдин коомчулуктун ортосундагы ынтымактуу бекемдөө максатында уюштурулган иш-чаранын жүрүшүндө райондун өсүп өнүгүшүнө салым кошкон жана жылдын мыктыларына жергиликтүү бийлик тарабынан ардак грамоталар жана ыраазычылык баракчалар тапшырылды. Быйылкы жыл мен үчүн жакшы жылдардан болду. Себеп дегенде 22-жылы райондун ардактуу атоолу деген наамды мага айгарды. Себеби биздин айылда жаңы мектептин ачылышы боюнча ушул мектепке колдон келишинче чоң аракеттерди жасадым. Жылдын жыйынтыгы жакшы чыкты. Себеп дегенде биздин мектеп 19-жылы башталып, 22-жылы 1-октябрда берилди. Мына бүгүнкү күндө жакшынакай балдарыбыз окуп, ошол жерде билим алып жатышат. Мектебибиздин иши алгылыктуу. Кудай буйрса, быйылкы окуу жылында дагы райондо алдыңкы мектептерден болот деп мен ишене алам. Тоң район администрация тарабынан жылдын мыктыларын аныктап, жылдын жыйынтыгын чыгарып атышат. Ошол жерде Тоң районуна, Тоң элине салым кошкон ул азаматтын баарын чакырып, бир жакшы саамалык өткөрүп атышат. Мен ойлойм, ал дагы бир Тоң районунун акимдин администрация акимиятын башчысынын бул дагы бир иш билги, жакшы иш кылып аткан бир иштеринен бири. Иш-чарага 300дөн ашуун киши катышып, эл менен бийлик ортосундагы ынтымак болуп, биргеликте иш алып барылса, көптөгөн жетишкендиктер болоорун иш-чаранын катышуучулары бир ооздон айтышты. Жыл мыктысы 2022 иш-чарасында жаңы кирип келе жаткан 2023 да өлкөдө тынчтык болуп, өсүп өнүгүүлөр боло берсин деген тилектер айтылды. Улутай Курбанкулова, Данияр Акунов, Сергей Мершенко, Тоң районунан.